Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Онлайн курстук сабагыбызды улантуудабыз. 7 мектеп лицейи 6 класс кыргыз тили. Мен Мадимарова Самара Мамановна. Сабактын темасы каалоо, тилек, ыңгай. Эмесе дептерибизди алып бүгүнкү сабактын темасын жазып алабыз. Балдар, ар бирибиздин каалоо тилектерибиз бар. Кандай каалоо тилектериңер болсо, мисал келтиргилечи. Мисалы, алдыга койгон максаттарыма жетейин. Мен ошентип тилек кылдым. Мен ошентип каалоо кылдым. Каалоо тилек айтып жатам. Демек силерде дагы кандайдыр бир каалоо тилектер бардыр. Демейде сүйлөөчүнүн башкаларга болгон каалоосу оң же терс мааниде. Ар түркүн ар башка боло тургандыктан бул ыңгайды уюштуруучу мүчөлөр да ар түрдүү. Каалоонун ушундай ар түрдүү маанилерин каалоо ыңгайдын төмөнкү формалары уюштурат. Айын, барайын, келейин, жазайын. Алы, алык мүчөсү менен. Көрөлү, көрөлүк. Берели, берелик. Айлы, айлык. Жөнөйлүк, мактайлы, мактайлык. Гай эле мүчөсү аркылуу баргай эле, келгей элем, окугай элең. Андан кийин са жак мүчө экен. Барсам экен. Барсаңыз экен. Келсем экен, келсеңиз экен. Жак мүчөлөр катышып жатат бул жерде, балдар. Андан кийин г жак мүчө. Таандык мүчөлөр кел, жок деген сөздөрдүн жанаша айтылышы аркылуу баргым келди, баргысы келди, баргыңыз келди, көргүм келди, алгым жок. Биринчи, экинчи, үчүнчү жактын жекелик жана көптүк санда айтылышында айткым бар. Жекелик санда айткыбыз бар, бул көптүк санда айтылып жатат. Экинчи жак айткың бар, сылыктыруу айткыңыз бар. Ал эми айткыңар жок. Айткыңыздар жок деп көптүк сандын сылыктыруу. Үчүнчү жак айткысы бар. Ал эми үчүнчү жактын көптүк түрү айткысы жок. Кыймыл аракеттин аткарылышы, иштелиши үчүн болгон тилек каалоону билдирген этиш сөздөр каалоо, тилек, ыңгай деп аталат. Каалоо, тилек, ыңгай аркылуу берилген кыймыл аракеттин али иш жүзүнө ашышы же ашпай калышы сүйлөгөн адамга так ачык болбойт. Ошонун ишке ашышын тилейт. Балдар, төмөндө берилген эрежелерди эреже дептерге көчүрүп алууга унутпагыла. Эгерде шарттуу ыңгайдын са мүчөсүнөн кийин биринчи жактын жак мүчөсүнүн толук түрү уланса, андан кийин экен, бол деген жардамчы этиштер кошо айтылса, каалоо, тилек, ыңгайды уюштурат. Билсем экен, көрсөм экен, уксам экен деп. Демек, балдар, берилген каалоо, тилек, ыңгайды уюштуруучу мүчөлөрдүн жардамы менен өз алдыбызча сүйлөм түзүп көрөбүз. Анда эмесе 436 көнүгүү. Бул көнүгүүнүн чыгармачылык көнүгүүсү. Төмөнкү ырды окуп чыккыла, этишке айын мүчөсүн улагыла. Айын мүчөсү үндөштүк мыйзамына карата өзгөрдүбү? Далилдегиле. Демек, ат айланып жыл келет, айтпай кантип тур. Күлөктүн оозун бур. Күн айланып ай келет,
күйбөй кантип тур. Күмүш ырдың тер, күйүттүм айтып бер. Алтын ырдың тер, арманын төгүп бер деген. Ыр, брат, ага силер айын мүчөсүн улайсыңар. 437 көнүгүн иштейбиз. Алган билим текшерүү көнүгүүсү. Мында сүйлөмдөрдү окуп чыгып, каалоо тилек ыңгайды кайсы мүчөлөр менен уюштургандыгын жана кайсы жакта тургандыгын тапкыла. Уңгу мүчөгө ажыратып, мүчөнүн түрлөрүн ажыраткыла. Эгерде бул сүйлөмдү бүткөн болсок, анда 438 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү окуп чыгып, каалоо тилек ыңгайды таап, көчүрүп жазгыла. Алар кандай жолдор менен жасалды? Сөздөрдү төмөндөгү таблицага карап жазгыла. Балдар, бизге берилген убакытта соңуна чыгып бара жатат. Эмесе үйгө тапшырма алабыз. Тапшырма: ар кандай кесип ардактуу деген темада каалоо тилек ыңгайды уюштуруучу мүчөлөрдүн жардамы менен түзүлгөн текст түзүү. Эмесе балдар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө балдар.